Синелман мына ушундайча бир уч финдерди мугалимдерине, укуктануучуларга, мамлекеттик кызматкерге, дарыгерге, интеллигенттерге жана өздөрүнүн попторуна, молдолоруна мына ушундай кайрылуу кылган. Деги эле мына ушул Фин өлкөсү өнүгүп кеткен учурда жеке эле кыргыз тилчи, орус тилчи же болбосо башка бир кесиптин ээси болгон интеллигенттер эле эмес, балким молдолор, ошол убакта диний өкүлдөр дагы ушул ишке жигердүү киришип, ошолор адамдардын кайра жаралуусуна, улут калыптануусуна өзүнүн салымын кошкондугу мына ушул китепте кеңири айтылынат. Мисал үчүн ошол эле айтат, Синелман өзү айтат, жанагы чиркөө эсепте жанагы буну биз өзүбүздүн мусулманчылык алып айта турган болсок, анда кыргыздарга айта турган болсок, мисал үчүн мына ушундай бир маселе айтылынат да. Эл ичинде тейлигертеден бери калыптанып калган мечиттин адаттары, мечиттин ырымдары гана калган. Чындыгында бизде азыр мусулманчылык дегенде жаназа, нике кыюу, ушуга окшогон сүннөткө тургузуу сыяктуу арзабаган кептерди адамдар көчөгө чыгарып, башка иши жоктой болуп, ушуну козгоп аткандар бар. Жөн эле берилген суроого жооп бергенде, ошону көптөй кылып, ошол жерде айтылган темадагы симптомдор табылып калган аялдар көчөгө чыгып кыйкырып аткандыгын бардыгыбыз билип турабыз да. Чындыгында эл ичинде ошол мечиттеги адаттар, мусулманчылык адаттар, мусулманчылык ырым-жырым гана калып калган дейт. Мына эми ушулда элдин күнөөсүбү? Ким, кайда, качан жана кандай түшүндүрүп берди элге динди дейт. Мына финдердеги болгон проблема бизде дагы бар. Ким дейт, кайда, качан жана кандай түшүндүрүп берди элге динди? Мухаммед пайгамбар, андан кийин эле анын сахабалары өзү барды эле го элге. Алар өтө жөнөкөй, түшүнүктүү тил менен түшүндүрдү баарын. Карапай мисалдарды келтирди, икаяларды айтты, сезимдерди, көңүлдөрдү ойготту. Натыйжада мен деген киши Мухаммед пайгамбарды ээрчип кетти. Азыр болсо улуу айт майрамдарында дагы мечиттер, башка жерлер бош турат дегенди айткысы келип атат да. Чындыгында урматтуу бир туугандарым, бардык жерде мечит бар, бардык жерде молдобуз бар. Бирок эшик каккылап, тыкылдатып, арып үрүйгө кирип, Мухаммед пайгамбар элди ээрчиткенде, элге аралаш журулушкандай кылбай калдык. Молдо мечитке келгенге никесин кыйып берет, үйүнө келген жаназасын окуп берет. Бирок үйгө тыкылдатып барып, сен намаз окудуңбу? Намаз окугуң, сен мусулмансың, аялың эркегиң барбы? Куран окугула, келгиле деп биз айттык, урматтуу бир туугандар. Бир уч болгон илгери сахабалардын кепин кийген биздин байкуш дааватчыларыбыздан башка бирөө чыгып ошентип айтып атат, урматтуу бир тууганым. Чындыгында мечит мусулманчылык таптакыр элден бөлөк болуп калды. Дин дегенде биздин адамдар бөлөк эле бир нерселер түшүнүп калды. Эл мечиттердин баяндарынан качты. Чындыгында азыр интеллигенция адамдарыбыз молдолор сөздөрүн укпай калды. Эмнеге? Анткени өлүк кишилер өлүк сөздөрдү сүйлөйт экен да дейт. Анткени биздин молдолорубуз, биздин өзүбүздүн динаятчыларыбыз өлүк бөлүп калдыктагы адамдарга өлүк сөздөрдү сүйлөп атабыз. Адамдар тирүү болгон үчүн алар тирүү сөздөрдү бизден күтөр экен. Эмнеге? Анткени өлүк кишилер өлүк сөздөрдү сүйлөйт экен да. Эч кимдин аң сезимине жукпаган, көңүлүнөн түнүк таппаган сөздөрдү айтат экен да. Эмнеге? Эгерде молдо сүйлөп атса, башка бетке өтүп кетип артистти көрөт. Эмне үчүн жөнөкөй бир кинону көрөт? Эмнеге мисалы үчүн сенин жазган китебиңди окубастан барып туруп элдердин жанагы супер инфодогу жазылган бакчылардын жазган нерсесин окут? Анткени урматтуу бир тууган, ошол жерде сага караганда тирүүрөөк, жандуураак болгон нерсе айтылынат. Алар адам каалап аткан нерсени сүйлөп берет. Эч кимдин аң сезимине жукпаган, көңүлүнөн түнөк таппаган сөздөр айтат экен. Мына ушул көйгөйдөн кантип чыгабыз деп ойлонсоңор боло. Мына ушул силердин тапшырмаңар, мына ушул силердин милдетиңер дейт, урматтуу бир тууганым.